Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 54. hadis. Ana Aişe radıyallahu anha qalet. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: La tasubbul amwat fe innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Ravahul Bukhari. Ayşe radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Өлүктөрдү сөкпөгүлө. Мындайча айтканда, өлүп кеткен адамдарды сөкпөгүлө, анткени алар өздөрү кылып өткөн нерселерине жетишти. Жакшылары болсо жакшылыкка жетти, жамандары болсо азапка дуушар болушту. Имам Бухари рахимахулла риваят кылган хадис. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөрдү сөккөндөн, аларды акарат кылуудан кайтарды. Анткени алар бул дүйнөдө жасаган иштеринин акыбеттерин тиги дүйнөдө көрүп жатышат. Алар бул дүйнөдө жакшы адам болушкан болсо, жакшылардын акыбети жакшы болду, алар Аллахтын ажыр сыйлыгына жетишти. Эгер жаман адам болушкан болсо, Аллах Таала тарабынан азап жетти. Ошондуктан эч кимди сен тозоксуң, же сен бейиштиксиң деп үстүнөн өкүм чыгаруубуз дурус эмес. Бул нерсенин өкүмү Аллахка таандык. Имам Тирмизи рахимахулла риваят кылган хадисте Мугира ибн Шуъбадан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тасуббул амвата фату'зул ахья." Өлүп кеткен адамдарды сөкпөгүлө, тирүүлөрүнө зыян бересиңер деп айтты. Анткени муну менен ошол өлгөн кишинин жакындары, балдары, туугандары капаланып калат. Жана бул нерсе коомдо өз ара жек көрүүгө, душмандашууга алып келет. Ал эми өлүп кеткен адамдардын жакшы тарабын айтууну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шарият кылды. Айша энебизден келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тазкуру халкакум илля би хайрин." Силерден өлүп кеткен адамдардын жакшылыктарын гана айткыла деп айтты. Бухари Муслимде риваят кылынган хадисте Анас ибн Малик радıyallahu анхудан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдынан бир жолу бир жаназа өтүп калды. Ошол жаназадагы өлгөн киши тууралуу адамдар жакшы адам деп макташты. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям важип болду деп айтты. Дагы бир жолу башка бир жаназа өтүп калды. Ошол жаназада өлгөн киши тууралуу адамдар жаман адам эле деп айтышты. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям важип болду деп айтты. Умар ибн ал-Хаттаб радıyallahu анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан бул важип болду деп айтканыңыз эмнеси деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип айтты: "Силер бир кишини жакшы деп күбөлүк бердиңер, бейиш ага важип болуп жакшы бойдон кетти. Ал эми силер бирөөгө жаман деп күбөлүк бердиңер, тозок важип болуп жаман бойдон кетти" деп айтты. Кийин антум шухадау лиллахи фил ард, силер жердеги Аллахтын күбөлөрү болосуңар. Силер жердеги Аллахтын күбөлөрү болосуңар деп айтты саллаллаху алейхи ва саллям. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдар бир адам тууралуу жаман адам деп айтышкан кезде аларды кайтарбады. Бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол жаназада бир адам тууралуу адамдар жаман сөз айтышкан кезде, ал тууралуу жаман эле деп айтышкан кезде аларды кайтарбады. Ал эми жогоруда биз өткөн 54-чү хадисибизде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөрдү сөгүүдөн, аларды акарат кылуудан кайтарды. Эми бул жерде бир маселе чыгат, муну жакшы түшүнүүбүз керек. Эгер өлгөн киши жаман, залым киши болгон болсо, мунафык, эки жүздүү киши болгон болсо, бидааттарды тараткан бидаатчы киши болгон болсо, фасык, бузуку, жаман киши болгон болсо, кыскасы жамандыгы менен атагы чыккан киши болсо, мындай өлгөн кишинин жамандыгынан адамдар эскертилет. Ал тууралуу сүйлөсө болот. Ал эми жөнөкөй катардагы момун мусулман өлгөн мусулман тууралуу жаман сөз айтуудан, аны акарат кылуудан кайтарылдык. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, момун киши адамдарды сөгүүдөн тилин этияттоосу керек экен. Хадисте келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Лайсал муъмину бит-та'ни вал-лa'ни вал-фахиши вал-бази." Момун киши адамдарды айыптоочу, жана лаанаттоочу, каргыштоочу, жана бузук сөздөрдү сүйлөөчү, акараттоочу, уят болгон сөздөрдү сүйлөбөйт, жана уятсыз инсан болбойт деп айтты.
Бұл хадисті Албани рахимахулла сахи деп айтқан. Хадистен алына тұрған екінші пайда Ибн Рушд рахимахулла айтады, егер түрі мұсылман ошол сөгүү менен капалана турган болсо, кала берсе капыр болса да болбойт. Мисалы, бир капыр адамдын баласы исламды кабыл алган, анан анын алдында атасына караттап сөгүү болбойт. Атаң капыр имансыз эле деп, анткени анын жүрөгү ооруйт. Далил Икрима радияллаху анхунун атасы Абу Жахил болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын алдында, баласынын алдында атасыны сөгүүдөн кайтарган. Атасы исламдын душманы болгон болсо да, бул орунда да пайда зыянды ойлоп иш тутуу керек болот. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, эми бизде бир мусулман бир чоң күнөө менен өлгөн болсо, мисалы арагы ичип же бир чоң күнөө кылып жүрүп өлгөн болсо, анын күнөөсүн, айыптарын тоодой кылып көтөрүшүп жайып жиберишет. Бул зынакор эле, алкаш эле деп күнөөсүн жайуу дурус эмес бир мусулмандын. Бир мусулмандын жакшы жаман тарабы болот. Балким анын жакшы иштери да бардыр. Иннал хасанат юзхибна сайyiat. Чындыгында жакшы иштер жамандыктарды кетирет. Аллаху а'лам.